Саламатсыздарбы урматтуу достор, биздин көрүүчүлөр. Кыскача дары-дармектер Кыргызстанга кантип келет? Ошо тууралуу айтып кетсем. Бүт эле дарылар, Европа болобу, Америка болобу, бүт Казакстан бүт жардан келген дарылар дароо эле аптекага барып түшүп калбайт. Бияка өтө турган, аптекага кире турган, элдерге сатыла турган дарылар биринчи алдын ала текшерүүлөрдөн өтөт. Атайын бир уюм бар, ДЛО деп коет, Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники деп коет. Ошол жерден бизге Кыргызстанга келген баардык дарылар, баардык медициналык жабдыктар ошол жерден текшерүүлөрдөн өтөт. Анан алар текшерип бүт баары жакшы экен, сонун экен дегенден кийин гана аптекаларга же башка бир организацияларга сатууга уруксат берилет. Тилекке каршы азыркы учурда элдик дарыгерлер көбөйдү. Бирок алар берген дарылар эч кандай көзөмөлдөн өтпөйт. Бир гана бул чөптөн жасалган жана чөптөн бул деген пищевой продукт деп сатылып келатат да. Азыркы учурда ушул суроо бул жакшы көтөрүлүп келатат. Эламан Карымшаков, элдик журналист же болбосо эркин журналист тарабынан ушундай бир иликтөө деп коебу, бир журналистикалык расследование жүргүзүп атат. Жакшы. Аябай маанилүү нерсе деп эсептейм, анткени ушул берилген дарылар мындай кашаанын ичинен элдик дарыгерлердин атынан же болбосо бир кандайдыр организациялардан же бир мечиттерден мындай сатылган дарылар, алар текшерүүлөрдөн өткөн эмес. Бирок алардын таасири бар. Жок дебейм, алар дагы жакшы таасир этет. Бейтаптын мындай илдетин жеңилдетет. Бирок алар текшерүүдөн өткөн эмес. Эмне үчүн аларды ичкенге болбойт? Сиз ойлойт болушуңуз керек, эгерде алардын дары таасири жакшы берип атса, сонун болуп атса, жардам берип атса, сен эмне үчүн аларга тоскоолдук кылып атасың деп айткан кишилер аз эмес да. Анткени ал дарылардын курамында аябай күчтүү дарылар бар. Бар болушу мүмкүн. Бирок аны текшериш керек. Эгерде таасири жакшы болуп атса, анда сөзсүз түрдө бар. Айтып атканда, мисалы үчүн реклама кылып атканда айтышат. Бул псориазга, экземага, ревматоидный артритке мындай жакшы таасир этет дешет да. Анан кийин алар чын эле келсе, алар ичип баштаганда ушундай жакшы бир натыйжаларга келишет, аябай жакшы таасир этет. Ал эмне деген оорулар? Бул аутоиммундук оорулар. Аутоиммундук оорулар бул эмнелер? Бул өзүбүздүн иммунитетибиз ошо биздин өзүбүздүн эле клеткаларга, өзүбүздүн эле чыйлык абыкка мындай каршы чыгып атат да. Анан аларды токтотуш үчүн иммунитетти басмырлап турган бир дары керек. Көп учурда бул гормондор. Ошо гормондор иммунитетти токтотуп турган үчүн муундарга ооруган аз болуп калат. Же болбосо жана псориазы кетип калат, экземасы кетип калат, боору ооруган азайып калат. Же болбосо деги эле бардыгы эле аутоиммундук оорулардын азайып калат. Бирок ал гормондордун бир жаман жери бар. Алар көп убакытка ичиш керек жана алар атайын бир программа же атайын бир протокол менен ичиш керек да. Эгерде ал протокол же программасы бузула турган болсо, анда ички органдары туура эмес иштей баштайт. Ал дарылар ревматологдун көзөмөлүндө же болбосо дарыгерлердин көзөмөлүндө жазылыш керек. Каалаганда ичип, каалаганда ичпей койгон болбойт. Атайын баштаган схемасы бар, андан кийин кандай жүргөн схемасы бар, анан кандай ал дарыларды токтотушубуз керек. Бүт баары протоколдо жазылган. Ошолорго жараша ичиш керек да. Эгерде сиз мисалы үчүн элдик дарыгерге барып дарыланып жакшы айыгып кетсеңиз, андан ары эмне болоорун сиз билбейсиз. Кандай кийинки дары жазылаарын, кандай кийинки дарыларды жазып билбейсиз да. Эгерде сиз ревматологко барсаңыз, ал ошол эле илдетти уже ачык дарылар менен дарылайт. Мисалы үчүн сизге бере турган дарыбыз бул ушундай гормон. Гормондун мындай дозировкасын аласыз, мындай ичесиз,
мындай ичип кармайсыз. Анан ушу кармап учурда ушундай кармап турасыз. Андан кийин акырындан дозировкасын түшүрүп, анан кийин токтотосуз деп мындай бир схема жазып берет да. Ошол схемага жараша сиз дарыланышыңыз керек. Мындай чөп дары деп мындай берилген дарылар болсо, алардын мындай өзгөчө протоколу жок. Же болбосо бир эле адамдын көзөмөлүндө болот. А эгерде ревматолог жазып берген дары жазып бердиби, андан кийин өзү бир жака кетип калдыбы, отпускка кетип калдыбы же башка мамлекетке көчүп кеттиби, сиз деген башка ревматологко барып туруп эле ошол эле дарынын схемасын алмаштырып алсаңыз болот. Демек, дарыгерлердин традициялык дарыгерлер, бейтапканада иштеген дарыгерлердин философиясы бир. Алар бири-бирин түшүнөт. Биз болсо кимди, мисалы үчүн элдик дарыгердин дозировкасын түшүнбөйбүз. Алар кандай дары берип атат, эмне ишти, кантип ишти, аларды биз түшүнбөйбүз, билбейбиз. Эгерде илдет жакшы айыгып кетсе, мисалы үчүн чөп ичип атат. Анан чөп ичип жакшы дарыланып жүрөт, 5 ай өттү, 6 ай өттү, 1 жыл өттү, 2 жыл, 3 жыл өттү, ушу дарыны ичип жүрөт да, андан кийин таасири тийбей баштады. Ал учурда эмне кылат? Элдик дарыгер айтып коет: "Менин уже алым келбей калды, сиз эми эмеге бейтапканага баргыла" деп коет. Эми бейтапканага барганда ал көптөн бери ушундай бир гормон ичип жүргөндүктөн эменин таасири өзүлөрү бейтапканадан берген дарылардын таасири тийбей калат. Же болбосо аз болуп калат. Анан кийин алар ойлой баштайт: "Эмне болду экен, эмне ичти экен" депчи. Ошондуктан бүт баарыңарга айтып кетерим: эч кандай кошумча дары ичпеңиздер. Эгерде сизде ушу курамы күмөн болсо, анда аларды ичпеңиздер. Эгерде ал аптекада сатылбаса, ал дарыларды ичпеңиздер. Же болбосо эгерде ушул чөп дарыны өзүңүз жасасаңыз, ошондо гана ичсеңиз болот. Мисалы үчүн эч кандай нерсе кошкон эмессиз. Сизге мындай алып, мына бул чөп дары деп берип атса, анда ал туура эмес деп мен ойлойм. Ошондуктан келиңиз, билим алалы, маалыматтарды дагы алалы дагы, анан ошол эмеге жараша маалыматтуу адам же болбосо билимдүү адам өзүнүн ден соолугуна жакшы кам көрөт деп ишенем. Биздин каналга катталыңыздар. Бул жерде бир гана ден соолук тууралуу жана ден соолукта болуңуздар. Көрүшкөнчө.